Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Бишкекте өтүп жаткан райондар аралык мелдештин жарым финалында кайсы командалар чыкты? Жаштык командасына кайсы жаңы ат келди? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жаштык командасынын көрөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Командага жаңа ат келди. Жаңы аргымактын аты Комбайн, позициясы коргоочу. Буга чейин биринчи лигадагы Намыс командасында чабылган. Эске салсак, жаштыкка буга чейин бакубат таластагы Көк Серек аттуу жекенин аты дагы келгени айтылган. Бишкекте райондар аралык республикалык мелдеш уланууда. Бүгүн 19 февралда 3-турдук оюндар болуп өттү. А тайпасында Ысык Көл облусунан келген Ак Суу району 0-4 эсебинде Талас районуна утулуп калды. Оюндагы 4 салымды тең ынтымактын оюнчусу Майрамбек Рыспеков салды. Бул салымдардын кайсынысы кооз болуптур? Ой пикир жазып кетиңиздер. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Муну менен Талас жарым финалга жолдомо алды. Буга чейин Талас Бишкектин командасын 14-0 айырмасында жеңип алган. Оюндан соң Талас менен Ак Суу командаларынын капитандары оюн тууралуу өз ойлорун айтышты. Жакшы оюн болду. Ак Суу командасында өзүңүздөр билесиздер, Ысык Көл облусунун чемпиону. Бул командада жакшы оюн болду. Сонун элге кызыктуу оюн тартуулап деп ойлойбуз. Сиз айтып коесузбу, Талас менен кандай оюн болду? Талас менен жакшы оюн болду. Талас күчтүү. Кыргызстандын мыкты командаларынын бири. Күчтүү экен Талас. Негизи Көлдүн Ак Суусу дагы күчтүү команда деп Таластын оюнчулары айтып атат, коркуп чыкканбыз депчи. Сиздерде да ушундай сезим болду беле? Болгон түн боюнда болот. Ал эми бул спортто бирөө утуш керек, бирөө утулуш керек. Мына Олмат булар жакта олуптур, булар утту. Жеңилген ызасын тартып турабыз. Б тобундагы оюнда Сузак 5-4 эсебинде Кара Кулжаны утуп, жарым финалга чыкты. Акыркы секундаларда жеңиштик салымды салган Эшмурат Эшмуратов буларга токтолду. Тайм аякташына 20 секунд калганда son салымдын ээси болдуң. Кандай эмоциялар болуп атат? Эмоцияны айтып болбойт. Колдон келишче ойнодук. Жеңиш тарапта экен, өзүбүздө карап жатат, күчтүү команда. Кандай кыйынчылыктар болду оюнда? Кыйынчылыктар болду эми. Айтуу кыйын, оюнда болот. Эмоциячы азыркы кандай болуп атат? Эмоция болбогондой болот. Шындыгында. Канча күн даярдандыңар эле? Жарым 15 күн ашык даярданганбыз. Оюн болот деп огаар менен даярдан баштаганбыз. Рахмат. Ал эми Сы тайпасында Сокулук Ош шаары беттеши 3-1 айырмасында Сокулуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Жыйынтыгында бул тайпадан биринчи орунду 4 упай менен Сокулук алды. Ош шаарын утканы үчүн 3 упай, жана Ак Талага Булиттен утулган үчүн 1 упай. Ал эми экинчи орунду 3 упай менен Ош шаары командасы алса, Ак Тала 2 упай менен 3-чү орунда калды. Тайпада акыркы орунду алган Бишкек шаары, Лейлек району жана Ак Тала командалары бул мелдеш менен кош айтышты. Эртең 20 февралда тайпада экинчи орунду алган командалар Ак Суу, Кара Кулжа жана Ош шаары 4-чү жарым финалдык жолдомо үчүн оюн өткөрүшөт. 4-чү болуп жарым финалга бул 3 команданын кайсынысы өтөт? Ой пикир калтырыңыздар.